Ош шаарындагы Ахматбек Сүйүнбаев атындагы стадион акыркы жолу 2000-жылы толук оңдоп түзөөдөн өткөн. Спорттук мекеме анда Ош шаарынын 3000 жылдык мааракесинин урматына шаардагы бир нече объектилер менен катар оңдолгон экен. Соңку 2 жылдан бери Ош шаарынын Алай футбол командасын сүрөөнгө алып, беттештерди үзбөй көрүп келаткан футбол күйөрманы Азамат Абсатаров кече өткөн Алай жана Түркмөнстандын Алтын асыр командаларынын оюнуна барып, оюн таласынын абалы, начар шарттарына ичи чыкпагандардын бири. Мен кече эсептесем 5000 адамдан 200 сомдон эсептегенде 1 миллион сом акча каражат түшөт экен. Мен аны жеп койду, башка болду деп айтышты, айтуудан алысмын. Бирок столдордун акыбалын көрдүңөр, отургучтардынчы. Ал жерде чет мамлекеттен журналисттер келип атат, камерага тартып атат. Бул шаардын өзү үчүн бул уят нерсе да. Бирок адам чынында көп кирип атат. Айттым го, жөнөкөй эле оюнга 1000ден ашык адам кирет. Кечеги оюнга 5000 адам кирди. Демек ошол акчаны үнөмдүү пайдаланып, максаттуу пайдаланып, стадионго 10 отургуч, 20 отургучтан болсо дагы аны жаңылаш керек. Буга чейин оюндар үчүн билеттер 50 сомдон сатылып келсе, кечеги оюнда 200 сомго чыккан. Бирок Ош шаарынын миңдеген тургундары кымбаттаган баага да карабай билет сатып алышып, Ош шаарынын Алай футбол командасын колдогону келишти. 200 сомго билет алып футбол көргөнү келген адам моундай жыртык тешик отургучтарга отургусу келбесе керек. Бирок кечеги Оштун Алай жана Түркмөнстандын Алтын асыр командасынын футбол беттешин көргөнү келген адамдар аргасыдан моундай отургучтарга отуруп Оштун Алай командасын колдогонго аргасыз болушту. Спорттук мекеменин жетекчилиги оюн беттештеринен түшкөн каражат Алай командасынын футболчуларын багууга, айлык акыга, оюн таладагы чөптү атайын дарылар менен кармап турууга сарпталат деп билдирди. Заманбап отургучтарды сатып алууга жана жүгүрүүчү жолчолорду ремонттоого 30 миллион сом керектелет. Мындан сырткары күйөрмандар отурчу чыгыш тараптагы отургучтардын үстүн тосууга да бир нече миллион сом талап кылынат. Азыр суук болгон байланыштуу ошондой адамдар азыраак келип атат и bundan кийин жаз келет атат. Жазда Кудай кааласа эл көп келсе, күйөрмандарыбыз көп болот. Кудай кааласа Алай командасы чемпион болгондугуна байланыштуу. Азыр биздин күйөрмандарыбыз Кудайга шүгүр эле болуп калды шаарыбызда. Эгерде ошолордон жакшы акча түшсө, ушул отургучтарды Кудай кааласа оңдойбуз. Жакшы болот деп ишендирем. Деген менен быйыл Ош шаарынын 2017 жылдагы бюджетин кабыл алуу учурунда депутаттар Алай футбол клубуна жана стадиондун оңдоп түзөө иштерине деп 19 миллион сом бөлүп берди. Бул сумма өткөн жылдарга караганда бир топко көп. Эл өкүлдөрү шаардын башкы оюн талаасынын абалынын жакшырбай жатуусуна мекеменин шалаакылыгы себепкер дешет. Жеке адамдар, спортсмендер жүгүрүүгө, машыгууга дегендей кызыктар адамдарыбыз бар да. Мен бул сөздөрдү айтып атышта максат ошол стадиондун жетекчилиги дагы ушул нерселерди аренда катарлуу. Мына түшүп аткан кече футболдон эле мен билгенден 200 сомдон билеттерин сатылды. Ошондон түшкөн акчалардын баарын сарамжулда колдоп, чогултуп барып, аз-аздан болсо да кылып барганда бүгүнкү күндө биздин стадиондун акыбалы, отургучтардын акыбалы ушунчалык барбайт болчу. Ош шаарынын Борбордук стадионуна 12 000 киши батат. Соңку айларда аба ырайынын суук экенине карабай, көрүүчүлөрдүн саны 1000ден азайган эмес. Бул сандар жай мезгилинде 10 000ге чейин көбөйөт. Стадиондо футбол оюндарынан сырткары ырчылардын концерттери жана шайлоо убагында саясатчылар менен шайлоочулардын жолугушуулары да болуп турат. Арген Нуров, Самат Сайдамат уулу, Ош Пирим жаңылыктары.